дегеле дүйнө жүзүндө бир мамлекеттин экс-президенти бийликти олтурган эмки президентти мактаган көрүнүш жок. Болсо да сейрек кездешет. Анткени кардын башын кар жейт, кандын башын кан жейт демекчи. Мурунку президенттерди учурунда шакирти, премьер-министр болуп иштеп жүргөн жанындагы эле жакындары революция төңкөрүш жолдору менен кетирип жүрүшпөйбү? Андан соң менин бийлигимдин учурунда андай эле, мындай эле деп жанын жеп актанышат. Бирок Кыргызстандын туңгуч президенти азыр Москвада качып озуп жүргөн. Аскар Акаев эгемендүүлүктүн 27 жылындагы кыргыз элитасындагы болуп келаткан мындай салтты бузуп, бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбековду мактады. Ал бүгүнкү президентке карата мындай алкоо сөзү болгондо да Орусиянын Московский комсомолец деген абройлуу басылмасына интервью берип жатып айтты. Менимче Жээнбеков президенттикке эң татыктуу талапкер болгон жана ал аны өзүнүн даанышмандык башкаруусу менен далилдеп жатат. Ал коңшу өлкөлөр менен мамилени оңдоп, Атамбаев мураска калтырып кеткен ыңгайсыз кырдаалды жой алды. Жээнбеков коррупция менен күрөштү системалуу түрдө баштады. Мен башында мындай аракетти өзүнүн жеке бийлигин күчтөнүүнү жасап жатат деп ойлогом. Бирок азыр ал коррупция менен күрөштү мамлекет үчүн жасап жатканынан шегим жок деп эзелке сөөк өчтү душманы. Азыр мүлдө Кыргызга жек көрүнүп бүткөн мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди сындап бир ок менен эки коен атыптыр. Ошондой эле андан ары маегинде Алмазбек Атамбаев да жылуулук электр борборундагы чыр боюнча соттоло турганын божомолдоп жаңы бийликке жол көрсөтүптүр. Сөзүнүн аягында Аскар Акаев Атамбаевдин учурунда Кыргызстанга келип эки бир тууганын акыркы сапарга узата албай калганын эскерип, аны өлкөгө келтирбөөгө аракеттер жүргөнүн дагы эскертип өтүптүр. Жээнбековдун учурунда мындай аракеттер болбогонун айтып, жаңы бийликке карата мамилеси жылуу экенин кошумчалаган. Эмне дейбиз, академик туулган жерин сагынып келгиси келип жүргөн окшойт. Булак майдан чекиткейже.